İmam Mahdi'nin çıgısı. Bismillahirrahmanirrahim. Müslümanlar ar taraptan tömöndөгөн кезде алардын бийлиги Madinadan Haybarga чейин эле калганда İmam Mahdi'ni издөөгө түшүшөт. Ошол учурда İmam Mahdi Мединада болот. Башчы болуудан качып Меккеге кетип калат. Кээ бир меккеликтер аны таанышат. Аны үйдөн чыгарып, мажбурлап халифа болууга кол беришип, ант ичишет. Бирок İmam Mahdi'nin жүрөгү муну каалабай турат. Ошол учурда бул халифа болгонго кол берүү Караташ жана Макоми Ибрахимдин ортосунда Кабада болот. Бул кол берүү таваф учурунда мажбурлап халифалыкка кол берилет. İmam Mahdi'nin халифа болгондугу таркалганда Шам өлкөсүнөн бир аскер аны менен согушуу максатында İmam Mahdi'nin аскерине жетпестен эле Байда деген орунда жерге жутулат. Бул окуяны уккан Шам өлкөсүнүн абдалдары жана Ирактын такфалары İmam Mahdi'nin алдына келишет. Абдал деп Алла Тааланын валиси, эң жакын пенделерин айтат. Абдал деп аталуусунун себеби алар бирөөсү дүйнөдөн кайтса, ордуна экинчиси пайда болуп турат. İslam башталгандан бери бул улантылып келе жатат. İmam Mahdi'ге каршы Курайш урусунан чыккан бирөө Бани Калб урусунан аскер чогултуп согуш ачат. Ошол Курайш урусунан чыккан башчынын Бани Калб урусунда таекеси болот. Бул аскер менен İmam Mahdi согушуп аларды жеңет. Бул риваяттагы мазмундун мааниси Мишкатта İmam Абу Давудтун риваят кылуусу менен айтылган. İmam Mahdi'nin ата тегинин аттары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам İmam Mahdi менин тукумумдан, ал Фатима радиаллаху анханын урпактарынан чыгат деген. Али радиаллаху анху бир жолу өзүнүн баласы Хасан радиаллаху анху туурасында айтты. Бул менин уулум Саид. Пайгамбарыбыз Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам өзү муну Саид деп атаган. Мунун урпактарынан бир бала төрөлөт. Анын аты силердин пайгамбарыңардын атындай болот. Башкача айтканда Мухаммад болот. Ал бала мүнөзү жактан менин уулум Хасанга окшош, бирок келбети ага окшобойт. Кээ бир риваяттарда İmam Mahdi'nin атасынын аты пайгамбарыбыздын атасынын атындай болот деген. Абу Саид Худри радиаллаху анху айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: İmam Mahdi менден болот. Анын жүзү нурдуу, мурду бийик болот. İmam Mahdi'nin учурунда дүйнөнүн абалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: Бул үммөттүн башына каттуу учур келет. Адам баласы зулумдан сактанганга жай таппайт. Ошол учурда Алла Таала менин урпактарымдан бирөөнү пайда кылат. Андан мурда жер бети зулум менен толтурулгандай, жер бетин адилеттүүлүк менен толтурат. Соң айтты: анын адилеттүүлүгүнөн асмандагылар жана жердегилер баары ыраазы болушат. Ошол учурдагы жакшы амалдар жана адилеттүүлүктүн натыйжасында асмандан бир аз жамгыр болсо, бүт жерге жаайт. Ушунчалык жамгыр көп жаап, жерден бардык мөмө жемиш жана дан чөптөр өсүп чыгат. Өтө арзанчылык болуп, молчулук болот. Ошондо тирүү адамдар өлгөндөрдү эңсешет. Ошолор да тирүү болуп ушундай молчулукту көргөндө жакшы болор эле дешет. İmam Mahdi'nin доорунда байлык өтө көп болгондуктан бирөө сурап келсе, ал канчалык көтөрө алса, ошончо ага берет. Абу Давуд радиаллаху анхунун бир риваятында мындайча делет: İmam Mahdi пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолун жолдойт. Анын доорунда бардык жерде ислам өрчүйт. İmam Mahdi 7 жыл халифа болот да дүйнөдөн кайтат. Мусулмандар анын жаназасын окушат. Рафидун рахматуллах алейхи бул сөздү да айтып кеткен. İmam Mahdi Меккеден Мадинага келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын зиярат кылып, андан соң Шам өлкөсүн көздөй бет алат. Жүрүп отуруп Дамаск шаарына жеткенде
экинчи жактан христиандардын аскерин жыгат. Имам Махди аскерин согушка даярдап, алар менен 3 күн согушуп, 4-чү күнү жеңишке ээ болот. Ушул аскер туурасында хадисте мындайча айтылган: кыямат кайым болбостон мурда сөзсүз мындай мурас бөлүнбөйт. Олжого да эч ким кубанбайт. Муну түшүндүрүп мындай деди: Шам өлкөсүнүн мусулмандары менен согушуу үчүн мусулмандар да чогулушат. Аскердин ичинен ушундай бир топту тандап алат. Алар же өлүшөт, же жеңишке ээ болушат. Ошол тандалган аскер күнү бою согушуп киргенде согушту токтотот да эки тарап тең согуш майданынан артка чегинет. Бул күнү эч ким жеңе албайт. Эки тараптан чыккан топ ошол күнгү согуштан жок болот. Экинчи күнү мусулмандар дагы бир топту тандап чыгарат. Алар да өлүшөт же жеңишке жетишет деп дайындалат. Бул күнү да согушат. Кеч кирип эки тараптын ортосун түн ажыратат. Бул күнү да эч кимиси жеңе албайт. Бул күнү согушка чыккан эки тараптын аскери түгөнөт. Үчүнчү күнү мусулмандар дагы бир топту же өлүм, же жеңиш деп тандап алышат. Күн батканга чейин согушуп, эки тарап бирдей чыгышат. Эч кимиси жеңе албай, бул күнү согушкан аскерлер өлүшөт. 4-чү күнү калган мусулмандар баары согушка аттанышып, бул сапар Алла Тааланын жардамы болуп, кафирлар жеңилет. Бул күнү абдан чоң согуш болуп, мындай көрүнүштөгү согуш биринчи жолу болот. Согуш болгон орунда өлгөндөрдүн үстүнөн учуп өткөн канаттуу өлүктүн жытынан же өтө узак болгондуктан учуп отуруп өлөт. Кыскасын айтканда, учуп чыга албайт. Бул согушка катышкандар өздөрү тарабынан эсептегенде 100дөн бирөөсү гана тирүү калат. Соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: айткылачы, ушундай боло турган болсо, олжого кубанабы, мурас бөлүштүргөндөрдү жүрөк каалайбы? Соң сөзүн улады: согуш бүткөндөн кийин өз адамдарын эстеп жаткан учурда мындан да каттуураак болгон согуштун кабары жетет. Экинчи согушка аттан эле дагы бир кабар келет. Даджал чыгыптыр, үй бүлөңөргө сыноо алып келет деп. Муну укканда колундагы байлык жана нерселерди ташташып, үйлөрүн көздөй жөнөшөт. 10 улоочон чабарманды Даджалдын кабарын аныктоо үчүн жөнөтөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: мен ошол чабармандардын атасынын атын, алардын аттарынын өңдөрүн билем. Бул чабармандар жер бетинде жүргөндөрдүн эң жакшылары болот. Жогоруда айтылып өткөн согушта христиандар өтө көп өлөт. Андан тирүү калгандардын ойлорунда өкмөттүн же бийликтин жыты да калбайт. Туш тарапка катышып, жанын сакташат. Алардын артына мусулмандар кууп жөнөйт. Миңдеген адамдары өлүмгө дуушар болот. Соң имам Махди мусулмандардын шаарын иреттегенге киришет. Туш тарапка 100дөгөн аскерлерди жиберет. Мындан бошогондон соң Константиния шаарын ачууга аттанат. Бул шаардын ачылуусу кыяматтын белгилеринен болот. Римдин деңизинин жээгине жеткенде Исхак урпактарынан 70 000 адамды кемеге алып, айтылган шаарга кол саларга буйрук берет. Хадисте Исхак урпактарынан 70 000 адамдын согушкандыгы туурасында айтылган. Бирок алар Константиния шаарын ачуу үчүн согушары ачык айтылган эмес. Хадисте алар бир тарабы деңиз жана экинчи тарабы кургактык болгон шаар деп айтылган. Ошол шаардын тургундары менен 70 000 Исхак урпактары согушат. Миркотто бул шаар Римдин шаарынан болот деп айтылган. Кээ бирөөлөрү ошол шаарды Константиния деп айтышкан. Имам Наваби рахматуллаху алейхи да бул шаарды Константиния деген. Толук риваят мындайча: бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга айтты: силер бир тарабы деңиз, экинчи жагы кургактыктагы шаарды билесиңерби? Сахабалар: ооба, билебиз деп жооп беришти. Соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: кыямат кайым болбойт. Качанга чейин Исхак урпактарынын 70 000 кишиси ушул шаарды согушуп басып алмайынча. Булар ушул шаарга жакындап, алар куралсыз эле согушат. Алланын кайыптагы жардамы менен жеңишке ээ болушат.
Ал мындайча болот. Алар «Ла илаха иллаллах, Аллах акбар» дешип кыйкырганда, шаардын бир капталындагы дубал кулайт. Экинчи жолу ушинтип кыйкырганда, экинчи капталындагы дубал кулайт. Үчүнчү жолу «Ла илаха иллаллах, Аллах акбар» деп кыйкырганда, шаарга киргенге жол болуп, шаарга киришет. Шаарга кирип басып алышат. Ошол жердин олжолорун ала башташат. Олжону бөлүштүрүп жаткан учурда кокусунан эле Даджал чыгыптыр деген кабарды угушат. Муну уккандан кийин баарын таштап артка кайтышат. Муслим рахматуллах алейхинин башка риваятында Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылынган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: «Кыямат кайым болбойт. Качанга чейин римдиктер, христианиндер Амак же Вабик деген жерге келмейинче, аларга каршы Мадинадан мусулмандардын бир аскер тобу чыгат. Ошол аскер тобу жер бетиндеги эң жакшы адамдардан болушат. Эки жактан аскер катарга турган учурда христианиндер бизди жана биздин адамдарды туткунга алган мусулмандарды койгула, биз алар менен согушабыз дешет. Мусулмандар: «Аллахка касам, мындай эч качан кылбайбыз. Силер биздин бир туугандар жөнүндө сүйлөбөгүлө, силер алар менен урушуңарды каалабайбыз» деп жооп беришет. Ушинтип жооп берип, христианиндер менен согушат. Согуш учурунда мусулмандардын аскеринин 3/1 бөлүгү артка качат. Булардын тобосун Алла Таала кабыл кылбайт. Аскердин 3/1 бөлүгү шейит болушат. Алар Алла Тааланын алдында эң жакшы шейиттер болуп эсептелишет. 3/1 бөлүк аскер христианиндерди жеңип алышат. Булар эч качан жамандыкка кабылышпайт. Ушул айтылган 3/1 бөлүгү Константиния шаарын ачышат. Константинияны басып алып, олжону бөлүштүрүп жаткан учурда кылычтарын зайтун дарагына илип койгон болот. Кокусунан шайтан каттуу үн менен: «Масих Даджал силердин үй бүлөңөргө келди» деп кыйкырат. Бул кабар жалган кабар болот. Ошондо аскер Шам өлкөсүнө карап бет алышат. Шам өлкөсүнө жеткен учурда Даджал чыгат. Шам өлкөсү дегени кээ бир риваяттарга караганда Байтул Мукаддас болот. Согушу үчүн даярданып катарга туруп жатышканда намаз убактысы болуп калат да намаз окумакчы болушат. Дал ошол учурда Иса алейхиссалам асмандан түшөт да аларга имам болуп намаз окуйт. Алланын душманы Даджал Иса алейхиссаламды көргөндө суудагы туздун эригениндей эри баштайт. Эгерде Иса алейхиссалам аны өлтүрбөй койсо, ал эрип толук жок болмок. Бирок Иса алейхиссалам аны өз колу менен өлтүрүп, найзасындагы анын канын элге көрсөтөт. Бул хадисте айтылган Амак же Вабик деген жер Халаб деген шаарга жакын жердин аты. Мадина пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шаары эмес, балким ошол Халаб шаары деп Аллама Навави жазган. Кээ бир уламалар Мадина дегени Дамаск шаары, себеби араб тилинде Мадина деп шаарды айтат деген. Бул баян Кыяматтын белгилери аталыштагы китептен алынды.